Урматтуу бир туугандар, бизде WhatsApp'tan келген суроолорубуз бар. Биз Кореяда иштейбиз, ишибиз оор. Орозо айы келип калды, бизде иш убактысы көп болгондуктан ооз ачар убакыт иштеп калат экенбиз. Оор көтөрүп, нары бери басабыз, курсагыбыз бател ачып калат. Мындай абалда орозо кармасак өзүбүзгө зулум кылган болбойбузбу же шарият уруксат берген кандай жолу бар? Кантип кайтарып берсе болот дейт. Ошол орозо учурунда жанагыдай отпуск алганга же каникул кылганга аракет кылсаңар жакшы болмок. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо, эгер ошол шарт туура келсе, эгерде андай туура келбестен ошол иштеп атканды иштебесе, ачка калып, балдар кыйынчылыкка дуушар болуп кала турган болсо, ал убакта орозо кармагандан убактылуу бошотулса болот деген дагы кээ бир пикирлер бар, башка убакта кармап берет деген. Wallahu alam bis-sawab. Бул боюнча Имам Сарах сөзүнүн Мабсут китебинде зикир кылган. Бирок ооруп калып ичсечи? Ого каза. Аябай ысык иш болуп атат, бул чөбөрүп атат, суу ичпесе жыгылып кала турган бол, давление дүкүлдөп 190га чыгып кетти. Эмне кылыш керек? Бирок ооруй элек пока. Ичкенге туура келет буга. Bir gün kaza tutup berет. Анткени бул ден соолук үчүн, бирок ооруп калуу ыктымалы күчтүү. Сөзсүздө ооруп туруп эмес, ден соолук үчүн, бирок ооруп кала турган шартка келип кала турган болсо, анда ушундай. Мисалы үчүн биздин Баткенде чек арада туруп атышат, игил келатат деп. Ысыкты солдаттар орозо. Муну куса баары кыйналып кеттим деп үчүрдү. Мисалы үчүн буга фатва берилди былтыр, мурдагы жыл Пакистанда. 70 градус канча ысыганда Пакистанда муфтилер ачкылоозуңар деп буйрук берди карапайым элдин бардыгына. Анткени көчөгө чыккандын бардыгы кондиционер жок болсо, булар ыстан жыгылып атышты, топтоп өлүп атышты. Эми бардык оозун ачып ала турган болсо, азыр ошончолук барганда эмес орозо кармабайт деп ойлойм мен. Биз айтабыз, жок, өлүп калыш, ооруп калыш коркунучу болсо, ачканга уруксат берилет. Өзүң алдабасаң, өзүң алдайсың, кимди алдайсың аны менен? Өзүңө намаз окуп атканың, өзүң орозо кармаганың, өзүңө. Биз ошол эл ушинтип калбасын деп кыйындатып отуруп, динди кыйын көрсөтүп койдук да, ошону менен эмне болуп кетти? Адамдар качып кетти. Мисалы үчүн бетте менен бирөө чалат, телефондон эми үнүнөн кетте илимдүү эле көрүндү, чоң илимдүү. Аял киши айтат, жолук салынбай орозо кармаса орозо кабыл болбойт деп айтты мага дейт бирөө. Сен намаз окубайсың? Намаз окуп атам дейт. Бирок мен чоң иш иштейм дейт. Намаз окуган 2 ай болду дейт. Жолук салынып окуйм, анан жолук чечип коюп жүрөм, ага көнө элекмин, эл деле билбейт, дух жетпей атат дейт. Анан орозону баштайын десем, сен жолук салынбасаң орозоң өтпөйт деп атат. Ой, дырдай көп колуй болсоңдар орозоң өтө берет. Ал орозо болуш үчүн аврат жабыш шарт эмес. Эми ошону айткысы келбей атат да, адамдар ага жолук салдыргысы келип ошентип кыйнап атат да. Ал орозо кармабаганга өтүп калыптыр да, мен орозо болбойт экен деп. Жок, ал орозо жолук шарт эмес, бирок жолук парз. Ону салыныш керек. Бирок орозого байланбай деп, диндин болушун болгондой айтсаң, ошол бизге жетиштүү болуш керек да. Аны кыйнасаң кетип калат. Мисалы үчүн багымдат окуп турсам болобу, анан калганын окуй албай атам десе, окуй берди айта берем мен. Бирөөлөр мага капа чыгат, чубак ажы сен 5 малды 1 мал кылып кой. Мен 1 мал кылган жокмун. Мен ошо 1 малын окуп турсун, калганын дагы окуйт. Мисалы үчүн бир адам бир себептерден 1 малын окуду, калган окуй албай калды, уктап калды, башка болду, эсинен чыгып калды, бир нерсе болду. Окулган намаз кабыл болбойт деп айтпайт да. Ар кандай себептерден улам. Ошентип отуруп 5 мал өтүп кеткендерди мен абдан эле көп көрдүм. Абдан эле көп көрдүм, элхамдулилlah. Ассаламу алейкум, ысыкта жумушта кыйналып жатам, кантсем болот, оозуңузду чайкап алыңыз. Отпускаңызды жумушта алганга аракет кылыңыз, колдон келишинче кармаганга аракет кылыңыз. Тозок мындан дагы ысык, мындан дагы кыйын. Биз дагы кыйналып атабыз, 2 сааттан бери тынбай сүйлөп, тилим кургап кала турган болду, бирок ошого карабастан эмне орозо парз экендигин билип кармап атабыз. Албетте бул акыретиңизге, дүйнөңүзгө сөзсүз түрдө пайдасы бар. Сабыр кылыңыз. Орозо адамдарга сабырдуулукту үйрөтө турган мына ушундай бир керемет ай болот. Жана ошондой эле бая жогору жакта келген бир суроо бар эле, курулушта иштегенде кыйналып кетсе кандай болот деп. Орозо кармап аткан учурда эгерде бир адам иштегенде кыйналып кетсе, анда отпуск алуусу керек болот, анткени ошол айда орозо кармаш керек. Бирок отпуск алып, айлык келбей калса, балдары багылып ачка кала турган болуп, көчөгө бир нан сурап кете турган, тилемчилик кылып кете турган болсо, анда курулушта иштеш керек болот дагы. Иштеп атып туруп, жан багыш парз да, иштеп атып туруп, бала багыш бар, иштеп атып туруп, өтө ысык болгон себептен ооруп калуу коркунучу. Же оорусу болсо
çöp ketүү korkunучу же оорусу болсо орозо кармаса оорунун сакаюусунун кеч калып кетүү коркунучу боло турган болсо, урматтуу бир тууган, анда орозону кармабай кийинчерээк кармап берет. Кээде өтө ысык күн болгон учурда дагы, мисалы үчүн былтыр Пакистан өлкөсүндө орозо кармабагыла кийин кармап бересиңер, анткени өтө ысык болуп турат деген эскертүү берилди. Мына ошондой дагы фатва чыгып калуу ыктымалы сөзсүз түрдө бар. Assalamu alaikum. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Adega yaxshisiz? Кудайга шүгүр, таксырым, рахмат, Аллах разы болсун. Adega sizga bir so'rom bor edi. Biz yumush, 13 yumush qoldi, bitta olmayapmiz, ikkinchi chiroq. O'shaqa bir kun tutib men chidamay chiqolmay qoldim-da, hozir chiqolmayapman-da. O'sha qanday qilamiz ki? Siz отпуск алсаңыз болобу же болбойбу иштен? Yo, men отпускада мен жөн эле айырмалап турам. Өзүңөргө бетон коюп атасыңар үйүңөргө. Жок, мен устачылык кылам. Ошон устачылыкты орозодон кийин кылсаңар болобу? Орозодон кийин ага чейин жеңилдег иш кылып турсаңыз, мисалы карточка чыгып турсаңыз. Же сөзсүз азыр кылыш керекпи? Мен айылда деле иш аз де. Арам табылган иш дебейсизби? Ошого мына бирөөмүздүн барып баалашып алайын. Жалаң бетон менен кой, кам любой иш кыла берет да. Оор иш болгон, бетон болгон иш табылып калса, ошо менен бала чага багып аткан болсоңуз, ошол оор жумуш болгон күндөрү кармап алса болот, кийин кармап берсе болот, бирок жеңил болгон күндө кармаш керек деп айткан алымдарыбыз бар. Кийин кармап берсем болот. Албетте. Албетте. Милдеттүү.